сыяктуу. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу элдер. Азыркы учурда мына шайлоо өттү. Шайлоодон кийин дагы жыйынтык же ар эмес же бер эмес болуп аткан учурда мен өзүмдүн бир көз карашымды билдирип коеюн деп чечтим. Мен Орозбаев Мирлан Куатбекович Улуу Журт саясий партиясынын төрагасы катары жана бул билдирүүлөр жалпы кыргыз элине, алардын ичинен особенно мына бийликте отургандар. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы президент бир убактарда бул кызматка келгичекте башынан көптөгөн саясий кыйынчылыктар өткөн. Ошол нерсеге өзү айтпакчы, Facebook аркылуу, мессенджер аркылуу элдерге жакшылап көптөгөн түшүнүктөрдү берип, бул элди маалымат менен жакшы эле камсыздап, анан ушундай бир ийгиликтерге келип олтурабыз да. Ал ортодо УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев былтыркы шайлоого катышып, ал менен кошо азыркы прокурор Курманкул Зулушев дагы шайлоого катышып былтыр, анан сатып алуудан жадаган элдер өзүнүн оюн билдирип, анан мурдагы президент кетип, азыркы президент болуп отурат. Ошол менен катар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ал жакта төрага болду. Андан сырткары дагы бир саясий фигуралардын бири Курманкул Зулушев башкы прокурордо прокурор болуп отурат. Мына бүгүнкү эфирибиз Курманкул Зулушевга түздөн түз кайрылуу болсун. Урматтуу баш прокурор Курманкул Зулушев, буга чейинки иштеп аткан ишиңизге ушунча иш жүргүздүңүз, калет жок, эч кандай сын пикирибиз жок. Себеби мурда сот болуп иштегенге байланыштуу сиздин азыркы иштеп аткан ишиңизде безупречность деген, соттордо безупречность деген бир жакшы бир сапатты булар биринчи орунга коет да. Мына ошол нерсе менен ошол нерсе сизге чоң таасири болду. Азыркы башкы прокурор болуп иштеп аткан учуруңузда эч кандай бир саясий интрига же бир чуулгандуу иштер сизди эч жерде аралашканыңызды байкабадык. Бул жакшы. Эми сиз бул кызматка где-то бир былтыр эле ушул малдардабы же былтыр бир жарым жыл мурда сиз дагы эл катары бир партиянын бийликчил эмес, ошол малдагы бийликке оппозициялык көз караш дейбизби же өзүнүн сын пикирин айта алган партиялардын арасында жөнөкөй бир талапкер элеңиз. Буга чейинки элдер менен ошол шайлоо учурунда элдер менен жолугушканда жакшы сөздөрдү айткансыздар. Мен ойлойм, азыр мына Кудайым ушундай бир сиздерди сынап, ушундай бир чоң кызматтарга коюп отурат. Буга чейинки жакшы ак дилден кызмат өтөп берем деген нерсени мына жасап жатасыздар, жана мындан ары дагы жасап тарыхта каласыз деген ойдобуз. Эмнеге сизге мен бул сөздү айтуу менен кайрылып жатам? Шайлоо өткөндөн кийин ар кандай БШКнын жанагы асуу системаларында мүчүлүктөр болуп, хакерлер дешти, анан ар кандай нерселерди айтып отурган учурда президентибиз дагы ушул нерсеге алдын ала бир эки сөздөрүн айтты, кайрылуусун айтты. Биринчи кайрылуусу шайлоо жакшы өттү деди. Экинчиси жооптулар БШКдан экинчи кайрылуусунда БШКда күнөөлөр болсо иш козгойм, мен буларга чара колдоном деди. Үчүнчү кайрылуусу, эгерде бийлик тарабынан БШКга кандайдыр бир кысымдар болсо, мен кызматымды таштаганга даярмын деген аябай чоң билдирүүлөрдү айтты да. Бул эмне себептен айтып жатат деген ойдомун. Ушул элди ишендирүү максатта, эми жакшы шайлоо болду, тынччылык болсун деген аракетте өзүнүн бир аракеттердин бири деп кабыл алып атам да. Ошол эле учурда бирок 18-декабрга чейин шайлоонун жыйынтыгы чыга элек да. Бул деген чечим чыга элек учурда
президенттин ушундай айтып коюшу кичине эртерээк болуп калды. Ну, ладно, бул менин оюм. Сизге мен кайрылайын дегеним, мына азыр сиздин кызматыңыз бардык мыйзамдарды көзөмөлдөй турган кызматта. Андан сырткары сиздин кызматыңыз бул саясий кызматтын бири. Ушул кызматка эми кайсы жолдор менен кантип келдиңиздер бардыгыбыз билебиз, тарых билет. Революция болду, андан кийин азыркы президент болду. Ошол учурда сиз ушундай кызматтарга келдиңиз дегендейчи. Эми азыр БШК, анан бул жакта шайлоого катышкан талапкерлер жана алардын шайлоочулары, анан бул жакта президент, азыр мына ушундай бир чоң бир топтун ортосунда чоң араздашуу, пикир келишпестиктер, бир талаш тартыш жаралып аткан учурда сиз мына башкы прокурор катары жөн карап тура бербей өзүңүздүн салымыңызды сонун кылып кошсоңуз болот. Ал кантип кошушуңуз керек дажычы. Мына буга чейин шайлоо учурунда көптөгөн арыздар түшүп атты БШКга. Ал туурасында мына кылмыш иштери козголуп атты. Ошол кылмыш иштин негизинде эртерээк чечим чыгарсаңыз, мына жерде анча-мынча партияларды чечим чыгарганга чейин алып таштап, ушу шайлоонун чыгарып аткан чечим процентный соотношенияга да сиздин чоң бул жерде салымыңыз болот. Мен сиздерге кичине бир нерсени эскерте кетейин. Ынтымак саясий партиясы былтыр шаардык кеңешке катышканда талапкери дагы эмес, бир агитатор, бир акча менен колго түшкөн үчүн целый ынтымак саясий партиясы шайлоодон чететилген. Мунусунда деген канчалаган арыздар түшүп атат, по факту кармалып атат, иш козголуп атат. Предупреждение берилип калат, же бир 7,5 миң сом штраф салынып калат. Анан ошо боюнча жана 12ден ашык кылмыш иш козголду деп аттыңыздар эле, ошонун жыйынтыгы жок болуп атат. Урматтуу генеральный прокурор Курманкул Зулушев, сиз дагы эртерээк чечимиңизди бериңиз бул жакка, БШКга. Себеби бул жерде БШК, бул жерде талапкерлер жана алардын шайлоочулары, анан бул жакта президент. Бул деген талапкерлер дагы шайлоочулар экиге бөлүнүп калды азырчы. Шайлоо жакшы өттү, анан шайлоо туура эмес өттү деген эки тарап. Бул жерде БШК ошолор менен азыр баягындай талкуу болуп атат. Бул жерде президент буга чейин шайлоону аябай таза өткөзөбүз деп айтып алган үчүн өзүнүн сөзүн сактоо үчүн бул жерге киришип атат. Акылбек Жапаров деген вообще билдирүүсү жок. Бирок хотя алдагы киши билдириш ушул нерсеге аралаш керек эле. Эми сиз как генеральный прокурор катары бул жерде аябай татаал иштер болуп атат азыр. Пикир келиштиктер болуп атат, митингдер болуп атат, митингке чыгарбайбыз деп антимитингдер болуп атат. Бир жакшы эмес иштер болуп атканда, мына сиз генеральный прокурор катары деле ушул жерге точка коюп койсоңуз болот. Талас тартыш таркашуу жаратып аткан 3-4 партияны өзүңүз эле стимат этип чыксаңыз болот. Эмнеге? Колуңузда кылмыш, ушул шайлоо учурунда козголгон кылмыш иштери бар. Алар боюнча качан жыйынтык чыгат? Же БШК өзүнүн чечимин чыгарып, өзү хотя президент БШКдан кийин айтыш керек эле да, шайлоо таза өттү, же таза эмес өттү депчи. Эртерээк айтып алды, ладно. Анан кийин сиз кылмыш иши боюнча жыйынтыктарыңыз кеч болуп калышы мүмкүн да. Эч кандай бир саясий жүрүштө бир да салым болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул нерсеге сизди чакырып кетет элем. Колуңузда бардык мүмкүнчүлүк бар. Козголгон кылмыш иштери бар. Ал жерде как фигурант катары өткөн партиялардын агитаторлору, талапкерлери бар. Мына ошолор боюнча БШК чечим чыгаргачакта эртерээк сиз өзүңүздүн корутундуңузду берип, жыйынтыгыңызды берип, ушу БШКнын чечимине алдын ала бир салым кошсоңуз болот. Жана мен сизди ушул нерсеге чакырып кетет элем, ушуну эртелетиңиз. Урматтуу Курманкул Зулушев, буга чейин иштеген ишиңизге калет жок. Аябай жакшы иштеп бердиңиз. Бир да интригада же бир коомдук билдирүүлөрдөн туура эмес айтып алып, же туура айтып алып, бир коомдо бир кайчы пикирлерди жаратпай, аябай сонун иштеп атасыз. Мен бул сонун иштегениңизге мүмкүн
буга чейин сот болуп иштеп, баягы тартиптүү жүргөнүңүздүн салымы бардыр деп дагы айтып кеттим. Илгери деген биз жаш тергөөчү болуп жүргөндө СССРский прокурор менен мындан бир 5-10 жыл мурда иштешип калдык. Алар мындай печатты кармап туруп, моунун атын печаттейт, сенин тагдырың чечеттейт деп тарс этип басып туруп эле көп эле нерселерди өзү чечип койчу да. Эми ал замандар дагы өттү. Мына сиз азыркы замандын прокурор катары жана президент болуп турган учурда баш прокурорго бул өзүнүн ишеничтүү гана адамдарын коет да, кызматтаргачы. Ошолордун бирисиз. Сизге буга чейин бул кишилер жакын адам болсо, бирок азыр сиз үчүн мыйзам эң жакын. Сиз үчүн келечекте тарыхта атыңызды калтырыш бул сиз үчүн аябай ыйык нерсе. Сиз үчүн саясий чечимдерди чечиш бул азыркы убакыттын таламы, азыркы убактагы эң керектүү нерселердин бири. Эгерде сиз анча-мынча партиялар ушул жерде эле туруп БШКнын чечилмечен ыргыта чапсаңыз, мыйзамдын негизинде деп атам. Ошо мыйзамды туура эме кылсаңыз, даже ошондойго жол ачылып турат. Мына жерде президент чайналып атат да азыр. Буга чейин таза шайлоо өткөзөм деп алып, анан таза болбой калып, менин сөзүм баягы сөзүм сөз болбой калбасын деп бул дагы аракет кылып атат президент дагы. БШК дагы аракет кылып атат. Мына ошол чыр-чатактарга сиз өзүңүз точка коюп кое аласыз. Коюп койгонго толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Тилек. Эфирде көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эфирди бөлүшүп дагы коюңуздар. Рахмат.